Sarıgulov Dastan Islamovich, Kırgız Respublikasının eks-mamleketlik katçısı, mamleketlik kızmattın birinci derecedagi mamleketlik kengeşçisi, Kırgız Respublikasının Jogorku Kengeşinin eks-deputatı, Kırgız Respublikasında emgek singirgen kuruluşçusu, professor, 12 kiteptin jana 17 el aralık ilimi emgeklerden avtoru. Men çegarаны okup alıp oğuzum açıldı da Balkaş'tan beri Kırgız yeri dep Kazaklar men Abılay menen kol koyganda. Balkaş Gölü'nden beri. Balkaş Gölü'nden beri. İle dariyası. Bari hazır men okup berem. Kanday emgek kılgan Tüleverdi Bahadır. Birinci alar makul bolgon emes de. Anan ki Abılaydın da oң жагында, сол жагында atlı başlı adamlar болгондо. Алар да каяша айтып, болбойт мындай деп. Анан Тилеберди Баатыр далилдеп, тарыхтан айтып, санжырадан айтып, мүзөлөрүнө чейин, жер суулардын аттарынан айтып, анан кийин көндүрөт да тиги Абылай ханды. Ошондо Төлө би айтат экен, апырам ушу жаш бала каяктан ушунун баарын билесиң сен жерди деп сураган экен да. Көрдүңүзбү? Кыргыз элине канча жерди ылайык кылып берген Төлөберди Баатыр. Эмне үчүн биз бүгүн даңаз алабайбыз? Мына азыркы 30 жылда берип койгон жерлерибизди айтып ичибиз ачышып атпайбы? Бул киши канча анын үстүнөн ошол ынтымакка келгенден кийин айдалып кеткен, колго түшкөн канча түтүн, канча катын баласы менен, мал мүлкү менен кайта Кыргызстанга алып келген бул киши. Канча соопчулук кылган. 20 жашта болгон ошондо. Мына мындай баатырлар. Эмне үчүн биз даңаз алабайбыз? Эмне үчүн биз эстелик койбойбуз? Эмне үчүн биз мектепте балдарга окутпайбыз бул кишинин эмгегин? Тилеберди Баатыр Абылай ханга барганда сөз албетте чегара жөнүндө болот. Чатактар токтош үчүн чегараны аныктап алыш керек да. Ошо чегара аныкталгандан кийин Kırgızlar tiyaka jaylabайт, göç barбайт, Kazaklar biyaka gelbesin degen maksatта. Анан эми ортодо көп сөз болуп, мына Tüleverdi Baatır мындай дейт да, таластын суусу чек болсун, күйүктүн бели, кичи бууру, чоң буурул тоосу чек болсун, аягы түймө kentten таластын суусун кечип, Абылгайырды басып, Корготуну жээктеп, түйүшкөнгө келип, уландын учугун басып, тескеге түшүп, ыргайтыга чейин дейсиз. Менин кошоорум, Кыргыздын каны көп төгүлгөн билесиз, чокмордон тартып илеге чейин барып, сары токумдан токтосун дейт Тилеберди Баатыр. Ошентет Абылай ханга. Эми ушул сөздү угуп турган Төлө би букар жырабы, ой прямой жас бала, мынча жерди кайдан билип алдың деп таң калган экен. Тилеберди Баатыр ар бир адам баласы өзүнүн туулуп өскөн, киндик кесип, кир жууган жерин билип жүрүүсү милдет эмеспи бийлер деп жооп берген экен. Абылай айтыптыр. Мен бул баланы сендерге айтып жүргөнмүн. Ошондойго деп кошкон экен да. Тилебердиден сөздү угуп, жер тууралуу таап айтыпсың деп кийин элине келгенде аксакалдар ыраазы болуп, ошончо жерди туура чектешип алыптырсың деп бата берген экен Тилеберди Баатырга. Бирок бул келишим аткарылыш үчүн Тилеберди кайта Абылайда абыйлуу болуп калды.
Sebebi beybaş kebir учурларда кайсы уруу ушу келишимди бузуп, чегараны бузуп, казактын жерине кирип кетсе, андан жоопкерчилик түлө берди да. Мойнунда. Эми мындай да элестетип көрүңүз, ортодо канча кан төгүлүү болду. Анан сиз Түлөбердин ордунда болсоңуз кепилдик бере алат билеңиз. Чегара бузулбайт, кегин куубайт деп. Бул өтө чоң жоопкерчилик болгон, туурабы? Ошон үчүн кыргыз эли Түлөберди баатыр деп. Албетте өмүр өткөнгө чейин дагы кыргыз эли үчүн көп кызмат кылган, бирок жаш кесинен эле эмне деген эмгек кылып берди кыргыз элине. Жанагы келишимге кол койгандан кийин ошол казактын колуна кеткен канча үй бүлө, мал, мүлкү менен кайта казактар кой берип, өз эли журтуна кошулду да. Эмне деген эмгек. Дастан ага, өгүнү бир жакшы бир ой айттыңыздар. Ошол жерде дагы ошону козгоп кетиш керек болуп атат. Мына бул солто кимдин жерин жердесең ошонун ырын-ырда деген кыргызда кеп бар. Ушул жерде ошол солто элинен чүй боорунда элдик кылган, эл үчүн кызмат кылган баатырлар жөнүндө кебиңиз бар. Бир мазар баба курулушу болсо керек дегендей. Эми чындап айтканда маселе эмнеге келип такалып атат? Биз эмне үчүн өзүбүздүн бабаларыбызды дагы эле саясий көз караш менен баалайбыз? Туура Совет өкмөтү орноду, булар байманап болду, элди эскен тап болду деген жарлык такпадыбы, туурабы? Мисалы Түлөберди бабабыздын эмгеги айтылбай, а кишинин небереси Жаңгарач бул киши да кыргыз үчүн чоң эмгек кылган. Байтек Баатыр чоң эмгек кылган. Булардын баары жаап жашырылып айтылбай келди да. А түгүл ушул кишилердин урпактары да бүгүнкү күнгө чейин ушул бабаларыбыз өз убагында Совет доорунда ушундай терс мааниде болуп калган деп түпөйлүү болуп жүрөт. Бу да туура эмес да. Эгерде падышалык Россия Николай II падышаны ыйык адам деп тааныды да азыр, а кишинин элге канча кыянат иши кылынды, канча эл эзилди. Ага караганда бул баатырлар кыргыз үчүн ополтодо эмгек кылган да. Биз качанга чейин баалабай, билбей, балдарыбызга айтпай, тарбиялык мааниде пайдаланбай, эмне үчүн ушул маалыматты бүгүн дагы мектеп окуучуларына айтып бербейбиз? Эмне үчүн биздин саясатчылар, биздин кызматчылар муну билбейт? Эмне үчүн муну баалабайт? Эмне үчүн муну даңктабайт? Мына байыркыны баркы болбой, байыркынын даңкы болбой, тирүүлөрдүн баркы болбойт дейт. Көрдүңүзбү? Мына эмне үчүн биз толгон токой маалымат бар, мунун баарын айтып отурсак убакыт көп керек. Бизден чектелген убакыт толугу менен айта албайм. Бирок тарбиялык мааниде бир деп коюңуз. Ошо кишилердин эмгеги, ошо кишилердин өрнөктүү өмүрү эмне үчүн бизге үлгү болбойт? Биз эмне үчүн батыштын цивилизациясына кошулабыз деп эле батыштын ныпылас ыкмаларына жол берип койдук? Азыр абалда эми айтпай эле коеюн, коррупциянын деңгээлин, кылмыштуулуктун деңгээлин, эл казынасын тоноп жегендин деңгээлин айтпай эле коеюн. Мына кыргыз болгон үчүн мына ушундай бабаларыбыздын адал эмгеги менен, эрдиги менен кыргыз болуп келген. Атак даңкы дүйнөгө тараган. Кандай учурларды бу жерде биз мына Жайыл Баатыр бабабыз кандай курмандыкка учурады. Бекенин коргоп, элин коргоп да. Бала бакырасы менен да. Түлөберди Баатыр 21 жашында чегараны билип, өзүнүн башын канчыгага байлап, канча кыйынчылыкты жеңип, кандай адамдуу, кандай даңазалуу башчылар менен талашып тартышып, кыргыздын чегарасын тактап атат. Казактын колуна кеткен канча адамга сообу тийип, канча адамын эл журтуна кайта алып келип, катын балдары үй мүлкү менен баарын өзүнүн кокту колотуна
аман эсен жеткизди. Бул эмне деген эмгек? Ким жасап атат эгемендүү доордо кыргыз үчүн ушундай эмгекти ким жасады? Кана айтып эстейлик да ошолорду. Дасан ага, азыр ушуну менен катар уруулардын солто уруусу, багыш, сары багыш, сары кушчу деген уруулар көп да. Ошолордун уруусунда бүгүнкү күндө кандайдыр бир атаандашуулар болуп атат. Мындай өтө катуу болбосо дагы менин уруум меники деген. Бир жолу сиз айтып бердиңиз эле, ошол илгери сураганда кандай дедиңиз эле. Бу мен кыргызмын, кыргыздын ичинде солтомун. Мен кыргызмын, кыргыздын ичинде бугумун. Мен кыргызмын, кыргыздын ичинде дөөрөсмүн дегендейчи. Ошол нерсе баягы унутулуп бараткандайбы? Мунун себеби эмнеде? Мунун себеби саясатта турат. Себеби 19-кылымда кыргыздар падышалык Россиянын курамына киргенде, падышалык Россия байкады уруу ынтымагын ыдыратпаса, кыргыздарды башкаруу мүмкүн эмес деген жыйынтыкка келип, бир урууну экиге бөлүп, бир урууну эки бөлүштүккө бөлүп коюп, эки шайлоо жүргүзүп, бири-бирине атаандаштырып, бири-бирине кайраштырып, бирөөнө кылыч берип, бирөөнө чепкен жөнөкөй жупуну жаап, ошентип ортосун жик салып отурду да. Себеби кыргыздын 40 уруу ажыратылгыс биримдикте болгондо гана кыргыздар ийгиликке жетип, кыргыздарды бөлөк эч ким басып зөөкүрдүк зомбулук көрсөтө алган эмес. Бир эле жол буларды ыдыратыш керек. Биринчиден Санжыраны жамандаш керек, айтыш керек, Санжыра элди бөлөт. Бүгүн дагы 80% кыргыз эли ушундай пикирде. Санжыра жаман, элди бөлүп жарат деген, туурабы? Ошол саясаттын кесепети менен бүгүн ар бир уруунун өкүлү өзүнүн уруусун өйдө көтөрүп даңазалайт. Мунун бир себеби татыктуу эмгек, татыктуу кызматтары айтылбай келатат да. Ошол уруунун бийи, баатыры тарабынан. Албетте урпактары ошол маалымат элге жетсин дейт. Бул түшүнүктүү, туурабы? Бирок ошол эле учурда жанагы саясаттын кесепети мен уруум дегенге алып келип атат. Мен бала кезде чоң аталарым менен кошо жүрүп, тайтам менен угуп калдым, көрүп калдым. Бейшеки бөлөк жерден бирөө келсе, ал кишилер сурачу эле. Кимсиң деп? Мен кыргызмын, кыргыздын ичинде саруу элимин, кыргыздын ичинде оту суу, бугунумун деп. Себеби биринчи эле ажыратылгыс 40 уруунун биримдигин кыргыз деп айткан. Эгерде кыргызды айтпаса, өзүнүн уруусун айтса, же камчы жеген, же таяк жеген ал киши. Туурабы? Мына кыргыздын 40 уруунун ынтымагы кандай сакталган? Мен кыргызмын, а кыргыз ичинде баланча элмин дечи да. Мынагы калпактагы чачыштыктуу мааниси эмнеде? Мына караңыз. Мен Кытайга барып, манасчы Жусуп Мамай. А киши айтпады. Билип койгула дейт, айтып жүргүлө дейт. Каныкей апабыз 40 чорого ак калпак кийгизип, аны айткан дейт. Калпактын үстү ак мөңгүлүү ала тоонун белгиси. Калпактын кыры ошол ала тоону мекендеген, байырлаган кыргыз элин туюндурат деген. Башыңардан кетпесин деген. Себеби мекен дагы эл да ыйык да. Башыңардан кетсе, башыңар менен кошо кетсин деген экен да. Биз бала кезде, ай баш кийимиңди бияка койбо, өйдө кой дегенди унута элекпиз, Унута элекпиз. Ак калпактан баш кийимиңден аттаба, баш кийимиңди бирөөгө бербе. Эмне үчүн? Анткени бул мекен, бул эл. А эми чачыштуу эмне? 40 уруунун ажыратылгыс биримдигинин белгиси. Мына бу жерде 40 уруу. Ал эң төбөсүндө турат. Ал мекенде, элден дагы мына 40 уруунун ынтымагы баарынан өйдө дегенди туюндурат. Бул эмне деген кемеңгерлик, эмне деген даанышмандык? Биздин бабаларыбыз кандай көрөгөчтүк менен мына азыр калпак жамандыкта гана кийилип калды. Бул көрүнүш
жакшы эмес го дейм, жамандыкта, сүйөк узатканда ушундай кийилип калбадыбы? Же болбосо биз белек берип орустар мончосуна кийет деп угуп калып атам да. Мына биздин тукул журообуз деградациябыздын белгиси катары ушундай терс көрүнүш болду. Биз ушу баатырларга эмне үчүн мыногу түштүк магистралдын нары өйдө жагында ээн жер бар, баба мазар курбайбыз. Биздин даңазалуу даңктуу акелер бар. Борбордо эстелик жок. Ушундай баатырлар бар. Бизде кемеңгер эрлер өткөн. Эмне үчүн биз аларды үлгү катары тарбиялык маанисинде тарыхты билүү максатында бир баба мазар деп атап, мисалы шарттуу деп коелучу. Ыйык жер кылып, ошо жерге жаш балдарды, өспүрүмдөрдү, кызматчыларды байма-бай алып барып, мына биздин улуу дөөлөтүбүздү куруп кеткен ушул бабаларыбыз деп айтпайбыз. Мен ошону ушу макалада козгогом. Абдан жакшы. Неме Кыргызстандын борбору Бишкек болуп аткандан кийин Кыргызстандагы бардык мен деген баатырлардын бардыгынын айкелдерин тургузуп өзүнчө бир комплекс кылса дагы кандай керемет болор эле тарыхчы. Музей болот эле, тарыхый маалымат болот эле, анын үстүнө тарбиялык да мааниси. Анан эми биз бабаларыбызды ыраазы кылмайын, тирүүлөрдүн иши оңолбойт деген сөз бар, туурабы? Эмне үчүн кыргыз бүгүн тентип орустардын ажатканларын жууп тазалап жүрөт? Биз арбактарды сыйлабай калдык. Баалабай, бартабай, даңазалабай, даңктабай калдык. Ошон үчүн тарыхыбызды билбейбиз. Ошон үчүн жаза катары бизге жараткан бөлөк элдин ажатканасын жуудуруп, бөлөк элдин короонун шыпыртып койду. Тарыхтын мааниси, сиз жана сурадыңыз, ушу жерде да жатат да. Тарыхтын мааниси ушу жерде оркоюп чыгып турат. Дастан ага, бу бүгүн ушу Солто уруусу жөнүндө абдан жакшы нерселерди айтып бердиңиз. Дагы башка биздин уруулар бар. Ошолор жөнүндө маалыматыңыз барбы? Ал муну дагы улантабызбы? Элден ушундай суроо болушу мүмкүн. Маалымат абдан көп. Жанагы ташта бир топ кыргыз урууларынын эн тамгасы чегилген. Демек алар ошол биригүүгө катышкан. А жөнүндө сөз кылсак болот. Андан тышкары, мисалы Бабур бул кыргыз болгон. А киши Бабурнаме деген китеп калтырган. Болгондо да өзү жазып, ошол өмүр баянында кандай окуялар болду, кандай жыйынтык болду, эмнени көрдү, эмнени билди, ал жерде көп уруулар жөнүндө көп маалымат бар. Андан тышкары билесиз, Үмөт Молдонун санжырасы бар. Ал жерде көп маалымат бар. Үмөт Молдонун санжырасы бүгүнкү күнгө чейин басмадан чыга элек. Кол жазмада сакталып турат. Көлөмү дал мунудан кем эмес. Кол жазма. Мунудан кем эмес. А киши билесиздер, түрмөдө каза болгон. А кишини эмне үчүн түрмөгө камашты? Ошол жанагы санжыраны билип, санжыраны айткан үчүн шылтоо таап, эл жер кыдырганда мынтыгы бар экен, тоо талаада жүрөт да. Ошо мынтыкка байлап, сен бийликке кол сала турган болдуң деген шылтоо менен түрмөгө камап, түрмөдө көз өтпөдү. А кишинин санжырасы өтө көп пайдалуу маалымат бар. Эми жанагы Төлөк Төрөкан аксакалдын санжырасы, эмне үчүн аны биз айтып бербейбиз? Эгерде аны биз Манас жаңгырыгында 4 саат маяк кылып, араң 67 бетке жеткенбиз. Убакыт жок. 470 парагы бар. Калгандарын айтсак керемет болот эле, бирок убакыт жок. Бир чети элибиздин көпчүлүгү кызыкпайт. Эмне кыласың тарыхты? Бүгүнкү турмуш алкындан алып турат. Бүгүн жокчулук, баалардын кымбатчылыгы, турмуш оор, тарыхыңды токтот деген саясат болуп атат да. Бүгүнкү күндө эртеңки куйруктан бүгүн көпкө дегендер көп болуп атат. Бирок бул мезгил талабына байланыштуу кыргыз эл үчүн
өтө баалуу, өtө зарыл. Бүгүн болбосо эртең сөзсүз түрдө буга кайрылып келер мезгил жетти. Вакыт жетип калды. Сиз айтмакчы элдер ойгонуп калды. Анда эмесе башка уруулар капа болбосун, күтсүн. Маалымат көп, шарт болсо айтабыз, Улантабыз. улантабыз, себеби пайдалуу маалыматтар. Мисалы биздин мына калган баатырларды биз козгобой жатабыз да. Калган бийлерди козгобой жатабыз. Барсбек бабабызды айтсак болот. Тарыхта ошол эле Чыңгыз хан Тамырлан биздин бабаларыбыз. А жөнүндө сөз козгосок ал 1-2 айга уланат. Менимче ага дагы жетебиз го. Буйруса деп айталы. Болуптур, буйруса. Бар болуңуз. Бар болуңуз.